Мен принципи мындай да, эми жеке адамга асыл башыбыз керек. Жеке оюм ушундай. Кайсы кызматта болбосок, баарыбыз мамлекет үчүн иштеп атабыз, Кыргызстан өлкөсү үчүн, эл үчүн иштешип атабыз. Кандайдыр бир кесиптик маселелерге көңүл бурсак болот. Жеке адамдык кандайдыр бир абройго шек келе турган сөздөргө кирбегенибиз туура болот. Жеке менин оюм ошондой. Мен алардын комментарийине комментарий бере албайм. Ар ким өзү кандай пикир сүйлөшсө, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, каалаганын айта алат. Мен өзүм пикиримди айттым. Негизи эң жогорку кызмат ордунда отургандар өздөрүнүн жарандарынын укугун тебелей берсе болобу? Анда эгер жарандар тебеленди деген мындай сезимге келсе, сот системасы бар, сотко берсин. Сот системасына канчалык ишеничилик бар? Жөнөкөй жарандардын укугун президенттен же болбосо Ташиевден коргойт деген. Эми жаманбы, жакшыбы, туурабы, туура эмеспи, биз бир мамлекетте жашап атабыз да, ошол мамлекеттин өзүнүн башкаруу системалары бар да. Анын ичинде өкмөт бар, мыйзам чыгаруу бар, сот системасы бар. Эгер кыргыз сотторуна ишенбесе, эл аралык соттор бар. Кыргыз сотторунун системасына ишенбей такырды болбой калса, анда жарандар эл аралык сотко кайрылса болот. Анан акыркы жылдары биздин коомдо бир топ өзгөрүү болду. 30 жылдын ичинде биз бир нерсени дагы жоготтук да, экономикадан тышкары. Эгемендүүлүктү кабыл алсак деле биз тарбияны жоготтук. Жаштардан баштап карыяларга чейин биз дагы этика деген, мораль деген түшүнүк жок болду да. Ошондуктан биздин өлкө башчыбыздан баштап кетип баратып эле чыгып кете берет сөз мененчи. Анан эртеси күнү сот башкача болсо деле аны көп мойнуна албайт. Ошентип эле саясатчылар да ушундай болуп калды. Бири-бирине кетип эле чыгып кетет. Мен түшүнөм, саясатта болот, анча-мынча мушташка чейин барат. Бирок эгерде кайсы бир мыйзам талашып, ошонун бөлүктөрүнө сеники туура эмес деп айтсаң, анда башка кеп. Кетип баратып эле бири-бири жашабаган, бул өтө чоң мындай жоготуу. Маданиятсыздык деп айтса болот. Маданиятсыздык. Эми аны эмне деп айтасың? Эгерде советтик мезгилде болсо, андай жетекчилерди кызматтан тез арада бошотмок. Бирок азыр башкача заманыкы так ушундай адамдар керек экен да. Коркпой, жесткий сүйлөгөн депутаттарды пошел дегендер, же министрди пошел дегендер керек болуп атат да. А депутаттар пошел деп көрсө, депутат өзү пошел болуп калат экен да. Ушундай да бизде. Демек жогорку кеңеште эл шайлаган депутаттарды жөнөкөй тил менен чымоосун чыгарып кетирип атат. Ошондуктан бул биз кыйшык болуп калды деп бул туура эле. Жогорку кеңеш ушу кайсыл жерден кемчилик кетирип атат? Эмне үчүн өзүн ушундай коргой албай жатат? Биз өзүбүздүн ордубузду таппай атабыз. Конституция боюнча, мыйзамдар боюнча биздин кызмат ордубуз жогорку кеңеш бийик, эң бийик мыйзам чыгаруучу орган деп эсептелет. Президенттин деле, өкмөттүн деле баардыгы биз кабыл алган мыйзамдын негизинде иштешет. Биз көзөмөлдөгөн конституциянын негизинде иштешет. Ошондуктан биз алардан бийик деп айта албайбыз. Аткаруу бийлик, ал аткаруу бийлик, президенттик бийлик, ал президенттик. Мыйзам чыгаруучу өзүбүздүн колубузда. Бизге тийиштүү айрым маселелер бизге тийиштүү. Мисалы үчүн мамлекеттик бюджетти бекитүү, өкмөттүн курамын бекитүү, баш прокурорду кызматтан алуу, макулдук алуу. Ошондой нерселер биздин. Анан биз эгерде ошондой үн чыкпай алып келген кагазды үн чыкпай добуш берсек, жыйынтыгы азыркыдай болуп калат. Ошондой эле болуп калды. Эгерде жок, биз пикирибиз башкачараак. Келгиле, мынага көңүл буралы, могу жерде мындай маселе бар, ушуга буралы десек, анан туруп берсек жок дегенде. Мисалы үчүн Мадумаровго макулдук бергиле дегенде, бир туруп эле эч күнөөсү жок деп айтып, эртеси күнү кайра келсе, эчтеке өзгөрбөй келсе, макулдук берип атат. Анан макулдук берген депутаттардын бир тобу кызматтан кетишти. Ошондуктан биз өзүбүздөн кетип атат да, биз өзүбүздүн мындай алыбыз жетпей турган коркокпуз. Бирөө жөнүндө эмне деп айтканда мен негизи комментарий бергенден алысмын. Анткени ар бир өзүнүн ою бар, пикири бар. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, негизинен мен андай бирөөгө мындай сын айтканга же аркасынан сүйлөгөнгө такыр өзүмдү чектеп жүргөн адаммын деп эсептейм. Мыйзамда кандай жазылган? Бирөөнүн укугун тебелесе, бирөөнүн абийирине шек келтирген сөздөрдү айтса? Мыйзам алдында ошондой сөздөрдү айтса, публично айтса деген деп атасыз да. Анда эми ар бир жаран өзүнүн эгерде ошону кабыл алса, сотко кайрылганга акысы бар. Өзүнүн моралдык укугун коргоо туурасында.